Жоржия штаты бул шайлоодогу эң маанилүү аймактардын бири. Бул чечүүчү штатты колго алуунун жолу негизинен Саванна шаары жана жээкте жайгашкан бул чоң демократиялык округ аркылуу болушу мүмкүн. 2020-жылы мындагы шайлоого келгендердин көбөйүшү бул штатта бир аз да болсо Джо Байдендин жеңишке жетишине себеп болгон. Азыр көңүл чордонунда шайлоо күнү турат. Бирок бул башкы өнөктүк тобу менен Камала Харристин ошол көрсөткүчтү кайталашы кыйын болушу мүмкүн. Анын шаттуу маанайдагы шайлоо өнөктүгү демократтардан жүзү үйрөгөн афро-америкалыктардын тынчсыздануусун жайгара алган жок. Биз Камала Харриске добуш бергиси келбеген топ менен жолугуп келдик. Менин жамаатымда биз ар дайым шайлоого катышабыз. Айрыкча афро-америкалыктар добуш беришет. Биз шайлай беребиз. Алар убада кыла беришет. Бирок андан эч кандай натыйжа жок. Азыр мен эч кимге ишенбейм. Бирок анын досу толугу менен Дональд Трамптты колдойт. Трамптта ага жана анын атасына жаккан сапаттар бар. Трамп тайманбастан сөздүн тоо теерин айтат. Алар ал бир нерсе кылууну көздөп жатат. Аны кантип кылганды билиши керек дешет. Алар муну эркектикти жаман көрсөтүү түшүнүгү деп жатышат. Бирок мен үчүн ал чындап эле эркектик сапат. Мында Дональд Трамптын потенциалдуу ийгиликтеринин мизин кайтаруу үчүн демократтар өздөрүнүн лөктөрүн жөнөтүштү. Камала Харрис 90-жылдардан бери бул округка келген биринчи талапкер болуп калды. Мурдагы президент Билл Клинтон түштүк чыгыштагы элет тургундарын колдоосун алуу үчүн жөнөтүлгөн. Барак Обама шайлоого баргысы келбеген афро-америкалыктарга өзүнүн түз билдирүүсүн айтты. Аял киши да президент боло алат деген идеяны кабыл алгыңар келбей жатат. Азыр Жоржия штатында мөөнөтүнөн мурун добуш берүү жүрүп жаткандыктан талапкерлерге өз билдирүүлөрүн жеткирүү үчүн көбүрөөк басым жасалууда. Камала Харрис бул штаттагы шайлоочулардын 1/3 бөлүгүн түзгөн афро-америкалыктардын көбүнүн добушун алат деп күтүлүүдө. Бирок жаштардын добушунун таасири чоң болушу мүмкүн. Жоржиядагы афро-америкалыктар окуган эски тарыхый колледжде студенттердин көбү Камала Харриске добушун беришет. Бирок алар бул анын расасына байланыштуу эмес экенин билдиришти. Учурда эки талапкер тең жакшы вариант эмес. Бирок кесипкөйлүк жагынан Дональд Трампка караганда Камала Харристин артыкчылыгы бар деп эсептейм. Мен Камала афро-америкалык болгондуктан эле ага добушумду берип жаткан жерим жок. Мен жөн гана кимдин татыктуу, кимдин татыксыз экенин билгим келип турат. Шайлоо жакындап калды. Бир кезде демократтарды жактаган шайлоочулар азыр аларды чаңалууда кармап тургандай.